Кечээ күнү болгон ДТП боюнча азыр мына ГОБДнын пресс службасы Тикону күнөөлөп жатышат. Тико күнөөлүү, ал жол бербей койгон депчи. Болбосо кызматтык унаа менен катуу ылдамдыкта айдап баратып, ичип алып, мас болуп айдап, башка жарандарды машинасына салып алып, ДТПны кылган ГОБДнын кызматкери, бирок аны азыр жаап жашырып атышат. Мына бир сутка болуп калды. Ушул убакыттын ичинде бир дагы маалымат бериле элек. Жана ошондой эле ГОБДнын начальниги Азамат Исраилов, министр МВД Улан Ниязбеков чыгып элдин астына сүйлөп коюшу керек эле. Бирок бул нерсени маанилүү эмес деп эсептешти. Бирок бул коомчулук үчүн өтө маанилүү. Себеби мындай кызматкерлер өздөрү милиционер болуп, өздөрү офицер болуп, өздөрү мыйзамдуулукту сактагандын ордуна ичип алып, башка жарандарды салып алып машиналарына, ушинтип ДТП кылып, ал Тиконун ичинде үй бүлө кетип бараткан 4 баласы менен бирөөсү кичинекей эмчектеги бала эле. Ошого карабай эми аларды күнөөлөп жатышат. Күбөлөрдүн айткандары бар, аларды укпай жатышат. Ал жакта жүргөн адамдар бар, алар көрүштү. Бул кайдыгерлик, баары бирчилик, карга карганын көзүн чукпайт деп милиция өзүнүн кызматкерин азыр болушунча аракет кылышып, мына азыр аны күнөөлүү эмес, тигил жак Тико күнөөлүү деп айтышууда.